адам баласынын ден соолугуна зыян келтире турган химиялык заттар, автоунаалар. Бүгүн Канышай Рысбекова баштаган эки активисттер резолюция кабыл алып, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кат жолдоду. Анда канадалык Centera Gold компаниясы Кыргыз элине кыянатчылык кылып, кен байлыктарына мыкаачылык мамиле жасагандыгы үчүн жооп бериши керектиги талап кылынган. Боло берет буларга деген мамиле жасап келгенин биз байкасак болот. Бул Кыргыз элине биз каалагандай мамиле жасайбыз, кенин чыгарып кетебиз, байыйбыз алардын эсебинен. Алардын элинин мыйзамы, алардын экологиясы бизди уруп ойнобойт деген мындай кыргызча тил менен айтканда ошол эле мамилени көрсөк болот да. Мен ушул мыйзам бузуулардын бардыгына Кыргыз элинин, Кыргыз жеринин биздин экологияга жасаган мамилесине мен ушунчалык азыркы күнү жүрөгүм күйүп турат, жүрөгүм ооруп турат. Мына ушул себептен биз резолюцияны жазып, чет тилинде бул резолюцияга макул болгон ушул жерге чогулган жаштардын колун коюп, азыр таштап чыктык. Centera Gold компаниясынын шалаакылыгынын айынан Барскон дарыясына цианид төгүлүп, натыйжасына 20дан ашык адам көз жумуп, 60тан ашуун адам майып болуп калганы белгилүү. Учурда Лысый жана Давыдов мөңгүлөрү талкаланып, бүтүндөй Борбор Азияны суу менен камсыз кылган Нарын дарыясы булганууда. Ал аз келгенсип жакында эле канадалык компания жылдар бою уулуу химиялык заттарды жерге көмүп келгендиги аныкталды. Биз акцияга жөн эле кыйкыруу үчүн эмес, активдүү жарандык позициябызды расмий түрдө сабаттуу кылып билдирүү үчүн чыктык. Канадалык компания экологияга жогорудагыдай зыян келтиргенден кийин келип алып, бет бактык кылып, Кыргызстанды сотко берүүгө батынгандыгы бизди нааразы кылууда. Мөңгүлөрдүн эриши менен Петров көлүнүн деңгээли көтөрүлүүдө. Бул тууралуу айткан экологдор коңгуроо кагып, кокус Петров көлү ташып, кумтөрдөгү уулуу калдык сактоочу жайга төгүлүп кетсе, экологиялык катастрофа болоорун эскертишет. Ден соолуктарына зыян келгенде, баягы токсикалык зат болгондон кийин ичкенде организмдин ичиндеги бардык органдарга таасир этет да, тескери таасир берет. Ар кандай ооруларга алып келет. Бөйрөк оорусу, боор оорусу, ашказан оорусу жана башка толтура ооруларга алып келет. Жада калса жанагындай рак ооруларын алып келиши мүмкүн. Радиоактивдик элемент болсо, анда баягы клеткаларга таасир этип, мутациялар жүрүшү мүмкүн эле да. Эки активисттер Бириккен Улуттар уюмун кумтөр иши боюнча дүйнөлүк коомчулукка туура маалымат таратууга көмөктөшүүгө чакырат. Негизги максат дүйнөлүк коомчулукта кумтөр иши боюнча калыс жана объективдүү пикирди калыптандыруу.